Саламатсыздар, барыңыздарга Чабан YouTube каналынан саламдар болсын. Негизи жаңы добур, жаңы проект, жаңы ачылган бул канал. Ошол себептен эгерде жаңадан көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Бүгүн кандай чалыш кылабыз? Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү Черный принц болсо Ханзада деп айтылып калат, ошондой болуп калат да. Черный принц, кара Ханзада. Бул эмненин Ханзадасы десеңиздер, бул өздүн эле жанакы жайдары тооктордун башкача бир пародасы экен. Ошол пароданын бүгүн кандай минус плюстары бар, кирешеси, чыгашасы, ошол тууралуу бир аз маалымат алалы деп атайын. Агайдын үйүнө конокко келдик, ушул жерде маек кылаш деп. Саламатсызбы агай? Денсаулыктарыңыз, иштериңиз жакшыбы агай? Жакшыбы. Иштер болуп атабы агай? Рахмат, Кудай шүгүр. Баштагында ошо өзүңүздүн бул жактагы көрөрмандарга өзүңүздүн билгендериңиз менен канча жылдан бери кармайсыз, киреше ошо чыгашасы тууралуу бир аз маек кылсак, мүмкүн болсо уруксат берсеңиз бул жака кирип дегендейчи ошо. Макул. Жакындагы фирмага кирип алалы. Негизи бул биринчи кызыгуу керек буга. Ошо кызыгуунун артынан жаралган продукция, ушунун артынан бизнес, акча жаатында тапсаң болот. Негизи кылыш керек бул нерсени. Бул эми тарыхы боюнча айта кетсем, бул негизи мурда Московский деп аталган, бирок мынчалык чоң эмес эле парода болгон. Бул азыр жумуртка багытында, кийин эт багытында болгондугуна байланыштуу Московскийден өзгөчөрөөк кылып, Өзбекстан тарап, көбүнчө Андижан, Наманган областарынан мыкты фермерлер, селекционерлер биригип алышып туруп, андан кийин алар сүйлөшүп, ушуну чоңойтуу максатында анан аргындаштырган. Бул жерде азыр Арпингтон, дегеле көптөгөн кара тооктордун уруктары менен аргындашкан. Андан кийин алар өзбекчө ошо кара шахзада деп аталышкан. Кыргызчасы кара ханзада, орусчасы Черный принц деп коебуз. Негизи булар азыркы мезгилде мен буну жалпысынан бир 20 жылдан бери алектенем негизи тоок фирмасы менен. Бирок именно кара ханзада боюнча бир 8 жыл, 9 жылдын бети болуп атат да. Алектенгеним. Ошондон бери ушу Базакоргон область районунда, шаарында экинчи адам болуп алып келгенмин мен биринчи Базакоргонго. Кыргызстанга же Базакоргонго. Ага чейин бул жөнүндө түшүнүгү жок болгон. Өзбекстанга өтүп, селекционер менен маектешип, сүйлөшүп, кеңешип, бакса болобу деп Кыргызстанга алып келгенбиз. Бул жерде Кадыржан аба деген болгон, ошол кишиден кийин биз алып келгенбиз. Андан кийин алып келип көбөйтүп, анан биз дагы бизнеске чыктык. Мына 3 жылдан бери бизнестебиз. Булар жакшы табат акчаны, өтө жакшы. Эми азыр Кыргызстандын салыштырмалуу деңгээлде айта турган болсо, Кыргызстандын арашаны да булчу. Ал эми гисарлар деп коет, алар мындан кийинки парода бар, ал Держинский гигант деген болот. Андан кийин ушундай бөлүнүп кетет да. Негизи килограммдары булар кышында 7 килограмм, 6 килограмм болот тооктору, ал эми короздору 9 килограммга чейин чыгат. Бойлору 1 метр 10 сантиметрге чейин болуп атат. Алар Данир мен силерге көрсөтө албайбын, сатылып кетти. Мен 300 долларга кетти. Шамалдуу сайдагы Шекиш деген байке сатылган 300 долларга. Оштода сатылган, бир жигитибиз саткан. Ошондон үйрөнүп биз дагы доллар чагып сата баштадык. Азыр бизнестин үстүндө ушулар азыр Данир мен жумурткалары 150 сомдон. Тооктордун өзлөрүнүн баасы 5000ден жогору, ал эми короздору 100 доллардан жогору башталат. Короздор данный момент. Ооба, эң кичүүсү, эң начары ушундай. Эми булардын начары деп болбойт. Себеби дегенде булардын азыр эми жаңы 2 жылдык жаңы рыноктогу талаш тартыштын негизинде короздордун, тооктордун көздөрү кара, буттар кара болсо гана таза деп эсептелет да. Анан буттары көк, жандай кичине да арал паттарында деп коебуз, жандай жүндөрүндө жандай кызыл, ак аралашып калса бул таза эмес деп эсептелип калат да. Ошол себептен биз таза кылыш максатында ушинтип тазасын кармайбыз. Жана ушу Кыргызстан боюнча таркаттабыз. Буюрса быйыл бизнес жакшы киреше таптык. Жакшы. Негизи сатыла тургандар азыр барбы мисалы? Ооба, келишет, клиенттер келип, биринчи тоокту тандашты керек. Тандаганда ошого жараша келет. Себеби булардын линиялар бар. Тоокторду карасаңар да буттарында тартып койсоңуз, тооктор тартып коюңуз. Бирисинин бутунда жашыл, бирисинде көк, бирисинде сары, бирисинде ак, бирисинде көк дегендей турбуз. Ошол жакта да түрлөр бар. Булар ар жактан келген линиялар. Биз ушу тазасын кармаш үчүн тандап кымбат акчага алып келгенбиз дагы. Ушуну кылабыз. Анан Өзбекстанда мактап кетпесек болбойт. Мына мисалы үчүн Новгород Атхан деген кишиден келген болобуз.
биздин акчага 15 миңге түшкөн бул короз. Буну чисто черный приз деп коюшат. Тиги каскен жөнсөңөр, алет жөнсө. Бар, отчу. Ал жирафа, азыр кичи жирафа деп коебуз бул корозду. Бунун өздөрүнүн аты бар. Ооба, ар биринин өзүнүн аттары өзүңүз бар. койгонсуз. Ооба. Мына жыла келсек, булга шек-шеке деп коем, була шек-шекен короз үчүн. Шустрый болуп койгон, ооба, мындай шустрый да, өтө жаш. Ламборджини деген мына кыйкырып ошо кыйкырган короз ламборджини, ушундай барон, ушундай ат короздорубуз бар. Бул токторду мыналар абдан жакшы токтор. Булар быйыл жашы экинчи түлөктөр булар. Былтыр жөжөдөн чыгып жумуртка берген бизге. Эми быйыл азыр жакшы эле. Себеби биз бир аз 2 жылдык токтор калмайбыз. Себебинде булар мыкты жумуртка берет. Сапаттуу неме беришет. Бир экинчи жылдан баштап кармайсыздар сиздер бул жерде. Ооба, бир жылдыкта биз жумуртка алабыз. Аларды көп эле элге сатпайбыз. Себебинде жакшы ал жумурткалардан жакшы мыкты мындай кандай десем бийик, чоң ток чыгышына Күмөндүү болуп калат. Ал эми экинчи жылдан баштап булар азыраак туйт, бир аз жаштарына караганда бир аз азыраак тууганы менен, но мыкты, сапаттуу берет. Анан дагы bunun өзгөчөлүгү кадимки үй токтордун жумурткасы где-то 54 граммга чейин чыгат, эң чоң жумурткалары. Ал эми булардын жумурткалары уже 70 грамм. Көп айтабыз да. Сен сапат, качество өтө жакшы. Ошон үчүн али Кыргызстанда азыр количестводан көрө качество сапатка өтө эле саңгана сапатка деген сөз бар го бизде. Ушундан келип чыгып дагы биз ушуну кармап атабыз. Негизи бизнес ушул. Бир нерсеге түшүнбөй аттым агай. Эми баса бир нерсени айта кетиңизчи. Мисалы путунда ошо бир белгилер бар экен, Ооба, шакектер бар. Шакектер бар экен. Бул эң тазасы, анан орточосу деген белги кандай болуп калат? Жок. Жашыл, кызыл деген. Жок, мисалы үчүн бул жерде Кыргызстанда дагы менден башка сапат кылмаганда бар да. Алардан биз дагы аргындаштыруу максатында, мисалы үчүн 10 токту мисалы сиздерден алам, ага мен сары шакек салам. Ал эми бул кишиден алсам, бул кишиден мен ага кызыл салам. Ошондо аргындашат. Селекция аралап белгилүү болушкандан кийин биз алардын жүзөлөрүн бөлүп алгандан кийин эртеңки күнү кайра өзүнүн корозубуз тиги өзүнүн баласына туура келип калбаслык керек. Аргындаштырып турабыз. Ошондо гиганттар чыгышат. Эгерде өзүнүн жана бир туугандарына болуп калса, жана инвалидтер, чала болуп калат да, элге биз уят болуп калышыбыз да. Ушул негизи ушул токтун үстүндө иштеп атасыздар азырынча. Ооба. Эми жанакы түп тамыры Россия дегендиңиз ага, Жок, Өзбекстан. Өзбекстан бирсе аргындаштырып, негизи негизи түпкү тамыры Россияда, Московскийде турган булар. Анан ошол биякта биздин эми жайдары токторго мисалы аргындаштырып биздин өзүнүн токторду эле кандай көбөйтөлү же сапатын жакшырталы деген ойлор болуп атабы ага эми? Андай кылгандар бар, өзүбүз да кылып көргөнбүз. Биз дагы өзү селекционер үчүн кылганбыз. Мисалы үчүн жөнөкөй тоокко ушул кара шазыранын короздорун койгонбуз. Чындыгында мындан дагы бийик, туура мынчалык салмактуу бере албаса дагы, бирок өтө кооз, бийик короздор берет. Бойлору уже метрге 90га жеткен короздор берет. Сөзсүз түрдө только цветинде айырма болуп калат. Себеби аргындашканы билинип калат. Себеби бутак чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо бир тажысында, же болбосо бир оозунда, же болбосо канаттарында кара эмес, ак чыгып калышы мүмкүн, көк чыгып калышы мүмкүн, кызыл. Ошондой чыгып калгандыгы үчүн биз уже билебиз аны аргындашканын. Анан муну негизи бул уруктар көбүнчө дакан деп коебузбу, дакан бойцой. Ошолордун каны көптүгүнө байланыштуу булар чыдамкай болушат, ооруга да чыдамкай болушат. Башка тоокторго караганда. Ооба, чыдамдуу келишет. Башка дагы кайсылар мисалы каны болушу мүмкүн дакандан башка? Арпингтон бар. Мен билишимче тарыхын окуп маектешкенде ошол Арпингтон көбүрөөк деп айтышат. Арпингтон бул чисто тиги тажылары кыска болуп атпайбы? Ошолор ошо Арпингтон алышкан. Бул Арпингтондун бутунда кээбиринде жана жүн бар, кээбиринде жок. Бирок андан кесип алышып даканга коюшкан. Дакандан кийин дагы чоңдоруна коюшкан. Жана кулянгыр деген боталарда жана аргындашкан корозчу. Кулянгыр деп коюшат. Индукур деген бар, өтө чоң тооктор. Бирок алар көп туубайт. Ошолорду туудуруш максатында аргындаштырып келишкен. Жакшы агай. Эгер сыр болгон болсочу, кээ бирлери кызык болушу мүмкүн да. Быйылкы 2024-жылдан эң мындай жогорку баада саткан корозторуңуз канчадан болду? $300 саттым ошол. Кыргызстанга Шекиш деген байкеге Шамал Сойдо азыр хит болуп, жумурткасы мисалы үчүн менде азыр 150 сом болуп атса, ал кишиде азыр 250 сомдон очерет. Талашташ менен. Жакында өзүм ошол эле белек кылып, ошол $300 берген корозун
жүзөсүн, жаңы чыккан жүзөсүн 300 сомдон алып койдум. Мекилерин канчадан саттыңыз? Мекилерди эң кымбаты $150 чейин саттым. 7-8 тоо кетти. Жакында ошо биздин эле тааныш жигитибиз оштук, Исабай деген бала, Байсалбек деген балдар ушул жерден тоокторду телефон аркылуу гана көрүштү. Көрүшүп эле Уранбек мына мунуларды салып бериңиз мага срочно дешет. Салып жиберебиз. Ошол 35 миңге саттым. 4 тоок, 1 короз. 15 миңге короз кетти. Тооктор 5 миңден. Эми кээ бирлер бияктан телефондон көргөндөн эми келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Жөн эле телефондон көрүп анда доставкасы дагы бар кандай болуп калат ага эгер доставканы эми тааныш билишке карайт. Мисалы үчүн өтө жакшы тааныштарыбызга бир аз доставканы кылып беребиз. Жалбатка чейин. Жалбаттан аралана өзү төлөп алып кетет. Эгерде жок, тааныш эмес, эми жаңы баштап аткандар болсо, сынашты да мүмкүн да биздики. Беш кол эмес. Биз лучше келип алып кет деп эле айтасыз. Балким кээ бир инсандарга өтө кызык болбосо керек деп ойлойм да. Мисалы мунун жылдык кирешеси, же болбосо жылдык чыгышасы, же айлыгы, же болбосо жумалык кылып эсептейсизби, кандай кыласыз мисалы киреше чыгышын, же күнүмдүк кылып эсептейсизби? Негизи жылдык айлык кылып бере албаймын, бирок негизи мындай табышын айтайын. Мисалы үчүн расходту биз жазда кылабыз, февралда кылабыз, потому что бизде эң күчтүүлөрүн тандап алыш керек. Өзүбүздүн тоогубузга көбөйтүп, менде бул азыр бир чекесин көрүп атасыңар силер, бул жерде 100 эле тоок бар да. Негизи менде бул февралда 300-400 тоок болот. Бизнес чоң болот, ошол мезгилде катуу иштейбиз. Ал мезгилде күнүнө жумурткалар 200дөн сатылат кышта. Эч кимде жумуртка жок мезгил болот. Ал мезгилде жумуртканы 200дөн сатканда күнүнө 15 миңден жогору прибыль болот, доход болот. Ал эми расходубуз эми жем гана болот, болду анан кароо болот, ушул убакыт болот. Убактыңыз кетет. Убактым кетет. Башкасы эми бала чака чоңойткандан кийин өзү карап калышты. Мен мурда өзүм жалгыз карашмын. Азыр Кудайга шүгүр. Бала чака өзү эле алектенип негизи күнүнө 15 миңден уже жогору киреше бар. Кээ бирде 30 миң да болуп калат, кээ бирде. Ал кайсы айларда болуп калат ага? Февраль, мартта да өтө күчөйт. Ошол маалдар өлү тандашат да, мындай керек. Уранбек келиңиз мага мынча жумуртка күнүнө 50 тукум, 100 тукум болуп калат. 100 тукум уже 15 миң уже элечи. Ушуна болуп калат да.